Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман кулак сизде. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kulak sizde. Doğazı kandaşız. Kudayga şükür. Önünüzde biraz katı çıkarılas. Ben kulağım nege durukpay kalıptır. Kandaşız doğazı. Kudayga şükür. Aman esen. Özünüz aman esen siz be. Şükür Kudayga şükür. Sizlerden Allah razı olsun. Kırgızstan alımlarına. Ben bunday soğum var ya sayati. Ben özü Batkent'den bulam da. Batken kaç ilerinden? Batkent özünden bulam. Şarın sentirden mi? Saydın Manacı Meçhitay'da okudunuz bu. Yok, Cangıcer. Cerden aytınız. O bize adı Kırgızstan'dan da kızı şu var. Misal birliktegiler Qarakçılarga tolup ketken bu misal bir jana. Eşetten no çegara var. Anam şu hazır Eynbek ağabeyga qanday dua qilishimiz kerak biz. Yaxshi da boshqarib elni boshqarib ketish. O'zbekistonning kuchli mamlakatdan qatorina qo'ydik. Aha. Qanday duolarni qilsak bo'ladi har bir namozning ortidan. Hurmatli bir to'g'an, chindag'inda siz o'ta oluttu. So'rovingiz bitdimi? So'ro bitdi o'xshaydi. Bizdin hozir chegara masalaları var. Arganda uğurlar ko'payib ketdi. Oşol uçurda eng qiyin кезеңде turgan bizdin prezidentimiz Sooronbay Jeenbekov agabызга musulman qatarında, Kırgızstan jarany qatarında mamlakettin geleceği üçün qanday dualardı kılуу bizge mildetli bolot degendi alыскы Өрүк Сарылуу Баткенден bizdin bir to'g'anыбыз berdi. Бұл біздің мойнымыздағы милдет, урматтуу бір туған, біз намаз оқығанда Құдай Таалам адаштырбасын падышабызды. Жанындағылар адаштырбасын, жакшыларга шерик, жамандардан алыс кылсын, Құдайым түз жолго салсын, ынсап берсин, адаштырбасын, адашкандардан алыс кылсын, коноруна канат куйрук болгон, учарына канат болгон, жанындагы акыл кошчуларына, шериктерине, командасына Құдай Таалам ийгилик берсин. Құдайым өзүң ыраазы бол, ыраазы болгондордон кыл, өзүңдү ыраазы кылдыр деп дуа кылып турушубуз керек. Албетте падышанын дуасы да азыркы учурда адилеттүү падышаны кабыл болот. Ошондой сөзүбүз бар пайгамбарыбызды кандан сырткары биз дагы ошол дуа кылсак Кудай Таалам дуабызды кабыл кылат. Адамдарга жараша ошол падыша келет, урматтуу бир тууганым. Демек бизге кандай падыша келсе, ошончолук деңгел көтөрүлө деген. Чындап эле бизде ислам, мурда ислам мусулманмын деп коюп, арак ичип же мусулманмын деп коюп, нары бери сүйлөй берген мусулман эмес. Азыр эми мындай бир ишти сүйлөбөй ишке өткөн, чыныгы практикалаган, намазды атта окубастан калтырбай окуган, мына Москвага барып футбол бете чарын падышлары менен сүйлөшүп көрүп, анан түнү менен келип эртең айт намазга барган. Эгерде ушундай падыш эмес, балким бир бригадир болсо деле кой түндө кеч калып калдым, эртең уктап отура бермек, бирок ошол уйкусун жыртып келип намаз окуп аткан. Демек ушунчалык ибадатка бекем падышабыз бар экен. Кудайга мин мертебе шүгүр айтып, биз дуа кылып туруш керек. Дуа биздин милдети. Ошондой эле дуадан сырткары дагы мындай бир жаман адамдар чогулуп алып, жанагыда тарынган көп да, жанагы бийликтен кеткендердин бардыгын камап аткан, башка кылып атканда ошолордун бардыгы чогулуп алып эле каршы чыга берет эртеңчи. Анан ошолор каршы чыкканда ошолорго туруп ушундай иш кылып аткан, мамлекет тазалап аткан ушундай падышабызды биз туруп акишини коргоп алуу дагы биздин мойнубуздагы милдет болот. Жөн эле дуа кылбастан ошолордун туура мешиттерин тилибиз менен, колубуз менен кайтарганга дагы биз жардам беришибиз керек. Мамлекет биздики. Уурлар тойбойт экен. Ууру тойгончо жеп өлгөнчө каргынат деген сөз бар да. Камап койсо эле бардыгы периште, бардыгы эле аялуу, бардыгы назик, камалганга чейин бардыгы эле ажыдар. Урматтуу бир тууганым, ошондуктан мындай бир ууруларга аял болбош керек. Ошон үчүн мен айткам, Кытайдыкындай эле мына Кытайга барып келди президентибиз, иш чараны бизге киргизиш керек. Бул уурунун башын алыш керек. Мыйзам менен албетте. Анан кээ бирлер чыгып алып, ошо уурулардын туугандары бар экен да, чыгып алып чубагажы варварчылык миллиондоп, миллиардта уурдаса, ал варварчылык эмес. Биздин Кыргызстандын ар бирибизди $1000 карыз кылып калтырып кетсе, бул варварчылык эмес. Кыздарыбыз Россияга барып ошол жерде үй өрттөнүп атса, бул варварчылык эмес. Кыздарыбыз школду бүтүп эле кошуна элди көрбөй туруп Москвага барып ошол жерде Азербайжан же башка биринин астында кул болуп калып кетсе, бул варварчылык эмес. Кыргыз кыз деп Казакстанга барып келе албай паспортун жоготуп кулдукка сатылып кетсе, бул варварчылык эмес. Андан кийин ушуларды ошентип өлтүрүп койсо мыйзам менен, бул варварчылык болот имиш. Кайда калган акыл эс? Бул айрыкча жанагыдай эмпошниктер, сырттан тыйын жегендер ушинтип кыйкырып көнүп калган. Кудай Таалам ушулардан сактасын. Кудайым шерменде кылбасын.